Алымкадыр Бейшаналиев кызматтан кетти. Саламаттыкты сактоо министри маалыматты өзү ырастап, мындай чечимди президент Садыр Жапаров жана өзү кабыл алганын айтты. Алымкадыр Бейшаналиев 2022 жылы июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, ошол эле жылдын 16 июнунда кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина сатылып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшаналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Ал эми 2023 жылдын сентябрь айында кайрадан саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Садыр Нургожевичтен сураңыздар. Эмнеге бул основаниясын айтып койсоңуз болот да. Основаниясын мен айта албайт экенмин. Садыр Нургожевич өзү мага приказ берди. Bir сааттын ичинде увольт этти, мен 1 сааттын ичинде увольт эттим. Депутат Талиева Бейшаналиевдин кызматтан кетүүсүнө пикирин айтты. Эдил Жолдубаевич мынау ишенин фракциясында ошол маселелердин саламаттык сактоо тармагындагы проблемаларды караганда мен мындай жолдо кетип атып түз эфирде угуп турдум да, ана бу жерде Айсарахан нышанына суроо берди да, кыргыз формациянын жетекчисин эмнеге алып койдуңуз десе, ал киши мен абдан таң калдым да, ар кандай министр мынтип жооп бербеш керек. Президент тапшырма берген бар. Президенттен суроо деген бул туура эмес да, ошондой жооп болбош керек эле. Айсарахан нышанына унчукпай койду. Мен сиздин бул кишинин ордунда болгондо ошол жерде залдан кууп чыкмакмын да. Президент айткан күндө дагы президентти сатпаш керек да. Сен жетексиң, сен жооп бересиң да, туурабы? Мына жалпы жетекчилер отурат, мына сиз отурасыз, кандай дейсиз? Депутаттар Венера Райымбачаева менен Эрулан Кокулов бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында кайым айтышты. Эрлан Качурович, сиздин блок эмеспи бул? Эрлан Качурович, сиз суксаңыз, сиз кичине кечип келдиңиз да. Биз бул маселени министр өзү келбегендиктен бул күн тартибинен алып койдук. Кийинки комитетке бул маселелерди коелу депчи. Себеби азыр биз суроолорду берип коюп, уруксат бергенди жыйыны бар дедиңиз беле, Асан мырза? Жыйыным бар деп ошон үчүн биз жылдырганбыз да бул маселени. Уруксат бере бергиле. Силер жыйыныңарды жылдыра бергиле. Силер эч ак эле ушундай болуп бүткөнсүңөр. Силер жылдырып, көз каранды болуп бүткөнсүңөр. Силер жылдыра бергиле. Эрлан Качурович, сиз кечип келдиңиз, анан кийин азыр андай сөздөрдү сүйлөбөңүз. Мен да больницадан кеттим, ошон үчүн. Сиз азыр андай сөздөрдү сүйлөбөңүз. Сиз биринчи эфирге келсеңиз болмоканда. Мен көрүп эле отурам бул жерде. Эмнесин көрүп атасыз? Канчадан бери? Сиз уктуңуз го Көз каранды. Депутаттар суроолорду берди. Көз карандысыңар силер. Ушул жерде отурасыңар, коюп коюш керек эле, эртерээк жиберип коюш керек эле, суроо бербегиле, кыскартпа деп. Эмне калппы? Бул коллегиальный орган. Мына сунушту Айгүл Исламовна берген. Бул маселени алуу боюнча сиз эмне возмущаться этип атасыз? Эмнеге возмущаться этесиз? Чыгып тияктан возмущаться. Здесь это сейчас комитет. Эрлан Качурович, это комитет. Здесь нельзя ругаться. Давайте друг друга будем понимать, хорошо? Ошо силердин пониманияңардан момдоп атат. Венерде сиз азыр сүйлөшүп атсаңыз, Асан мырзабыз сүйлөшүп атат тиякта. Күлүп жайнап. Көргөн жоксузбу? Мен бердим да замечание Асан мырзага. Асан мырза замечанияны көрдү, укту, дагы замечание алат бизден. Замечанияңар Венераде, дагы бир жолу айтайын, өтпөй калган. Айгүл Абдисламовна, объясните. Венера Калбековна сунушту берген жок, мен бердим, себеби министрибиз келбей калды. Мен силерди вообще айтып атам. Силер коллегиальный органсыңар да. Мен силерге вообще в общем во все Эрлан Качурович, бул азыр базар эмеспи? Азыр бул жерде отуруп алып, мы что, будем разбираться, что ли? Биздин коллега да. Министр өзү келсин да. Сөз мага берилген, микрофондорду өчүрүп, мен суроолун бере алайын анда, хорошо. Биз менен иштейсиз, айтып басылбай жүрөбүз. Депутат Арсланбек Малиев Бакуга эс алууга кеткен акчасын эл аралык иштер боюнча комитети кайтарып бербегенине нааразы. Бул тууралуу ал бүгүн тармактык комитеттин жыйынында айтып, комитеттин төрагасы Улан Примов менен кайым айтышты. Комитет болсо мен августта Бакуга жөнөткөн. Жарым жылдан бери чыгымдарды чечилек дагы. Өзүмдүн чөнтөгүмө каржылап. Ошон кантип ишенсе болот. Эми ал малды өзүңүз билесиз, сессия жабык болчу. Берип атам суроону. Комитет жабык болчу. Комитет чечим кабыл алуучу убакыт эмес болчу. Ошон үчүн баардыгы мыйзам чегинде иш алып барабыз да, Арсланбек Касымович. Бул боюнча өзүңүз да жеке кайрылгансыз, билемин. Менде да сунуш бар. Бул жерде 3 отургуч бош бар экен да. Дагы бир 3 замды шайлайлы. Балким күчтөрөөк болуп калар комитет. Причем тут жеке? Общий маселе, жеке эмес бул. Неге жеке маселе? Комитет жөнөттү мени. Арсланбек Касымович, айткан сунушуңузду эске алабыз. Жок, бул да кайсы айтып атат мына эмечи.
туура эмес кайрышалы коюп алып. Урматтуу Жеке маселе эмес. сыйлабойлук. Мени комитет жөнөттү. Арсланбек Касымов. Токтому бар, эмесин проектисин бияқап келген. Билеттерин сатып берип, ана кайра билеттерин төлөбөй жүрөт. Эске алабыз. Жеке маселе Арсланбек эмес. Касымович. Социалдык коргоо кызматы Болот Темировдун уулу боюнча кызматтык ишин баштады. Бишкектин 1-май райондук социалдык коргоо башкармалыгы Махабат Тажибек кызы менен Болот Темировдун жашы жете элек уулуна байланыштуу документтерди чогулта баштады. Бул тууралуу адвокат Улан Сейитбеков билдирди. Махабат Тажибек кызы массалык башаламандыкка айыпталып 6 жылга соттолгон. Журналист Болот Темиров 2022 жылдын октябрында Кыргызстандын жарандыгынан ажыратылгандан кийин Кыргызстандан чыгарылган. Автобуста кызга карата ыдык көрсөткөн адам кармалды. Буга шектелип 35 жаштагы жаран кармалды. Маалым болгондой, ал кармоо учурунда каршылык көрсөтүп, укук коргоо кызматкерлерин сөккөн. Шектүүгө майда бейбаштык беренеси боюнча айып тагылып, административдик камерасына киргизилген. Анын автобустагы жоругуна кошумча юридикалык баа берилет деп билдиришти милициядан. Баалуу буюмдар салынган сейфти уурдагандар кармалды. 7 январда Бишкектин Береговая көчөсүндө жайгашкан кеңсеге белгисиз адамдар кирип, сейфти бузуп 40 000 сомун, 280 000 сомдук алтын буюмдарын жана 600 000 сомдук коллекциялык тыйындарды алып кетишкен. Аталган факты боюнча Свердлов РИИП тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин уурулук беренеси боюнча иш козголгон. Жол инспекторлоруна акча берип, шантаж кылган чет элдиктер кармалды. Военно-Антоновка айылында 1 февралда 2 жол инспектору чет элдиктер башкарып бара жаткан унааны токтотушкан. Натыйжада алардын айдоочулук күбөлүгү жок болгону аныкталган. Алардын унаасын эвакуациялоо жүрүп жатканда 6 000 сом пара сунушкан. Аны видеого тартып алып, тасманы интернетке таратабыз деп $2,5 миң талап кылышкан. Укук коргоо кызматкерлери 35 жана 41 жаштагы 2 жаранды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Бишкектин четинде кудуктан аялдын жансыз денеси табылды. Бишкектин жанындагы Төш булак айылындагы кудуктардын биринен колу жака менен байланган аялдын жансыз денеси табылды. 39 жаштагы ЖР 28 январга караган түнү Мончого барган бойдон дайынсыз жоголгон. Анын сөөгү 3 күндөн кийин жергиликтүү мектеп-интернаттын короосундагы кудуктан табылган. Азия оюндарында хоккей боюнча Кыргыз улуттук курамасы жеңишке жетти. Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарында хоккей боюнча Кыргыз улуттук курама командасы Кувейттин командасын эрктүү жеңишке жетишти. Кыргызстан Би тайпасында Сингапур, Бахрейн жана Кувейт курамалары менен болгон. Биринчи беттеште атамекендик хоккейчилер 4-7 эсебинен утулуп калганы менен кошумча убакытта чогулуп жеңишти тартып ала алышты. Жеңиш голун Мамед Сейфулов киргизди. 5 февралда кыргызстандыктар Бахрейн курамасы менен беттешет.